Мейірімді және райымды Аллах Тағала атымен баштап, Аллахтың тыныштығын, рахматын, берекесін қалап саламдашамын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер, биз саламдашкан учурда ассаламу алейкум он соп, ва рахматуллахи он соп, ва баракатух он соп, 30 соп менен мындай айтканда Аллахтың тыныштығын қалап саламдашабыз. Намазда турган учурда намаз эң ыйык нерсе, ислам ибадаттарынын ичинде намаз эң ыйык ибадаттардын бири. Ошол намазды аяктаган учурда дагы Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Оң сол салам берип, тынчтыктын, Аллахтын тынчтыгы менен саламдашат экенбиз. Бейиштеги саламдашуубуз дагы тынчтык менен саламдашабыз. Биз мусулмандар согушту каалабайбыз, тынчтыкты каалайбыз. Биздин ошондуктан ислам динибиз тынчтык дини. Биз тынчтыктын балдарыбыз, тынчтыкты коргогон балдарыбыз, тынчтыкты сүйгөн мусулмандарбыз, момундарбыз. Англиядан келген, Англиянын генералы Стерлинг Мук мусулман өлкөлөрдүн бирине келип, кой кайтарып жүргөн койчуну көрөт. Койчуга жакындап келип, коюңду кайтарып жүргөн, карап жүргөн иттериңдин бирөөсүн сойгун, 1 стерлинг фунт беремин дейт. 1 фунт бит стерлинг да. 1 фунт стерлинг беремин дейт. Бул болсо итти айтпай эле койду союп кое берейин, баары берет бул деп туруп, баягы коюн генералдын астына соет. Бул генерал жок, кой эмес, мага итти сойгун дейт. Ит эң негизги ошол жердеги койлорду кайтарган, койлорго карышкыр келсе эң биринчи сигналды бере турган, эң жакын дос мындайча айтканда, бардык нерседен коргой турган ошол досу ит эле. Ошону сойгун деп атат. Бирок бул жерде койлордун жарымы келе турган акчаны сунуштап жатат. Сойгун деп. Бул ойлонбостон баягы итти соет. Дагы бирөөсүн берсең, 1 фунт стерлинг берсем, итин терисин шыласыңбы дейт. Баягы макулдугун берип терисин дагы шылат. Дагы 1 фунт стерлингге итин өзүнүн досун итинин баягы эттерин дагы майдалап салат. Баягы койчуман айтат, дагы 1 фунт стерлинг берсең, ушул этин дагы жешке майдалап жешке дагы ыраазымын дейт. Баягы генерал жок, мага башка эч нерсе керек эмес дейт. Мен ушул силерден ушул нерсени күттүм эле, ушул нерсени үмүт кылдым эле. Мындай акыл ээлери бар экен бул өлкөлөрдө. Бул өлкөнү багындырыш, жеңиш согушсуз эле жеңип коюшат, оңой дейт, жеңил дейт. Алыстан картадан эле карап туруп, кыздары жылаңач, эже карындашы жылаңач жүргөн эркектер чыныгы эркек эмес, аялына жеңилген эркектер булар дейт. Аларды жеңиш дагы маселе эмес, көйгөй эмес. Аларга согуш ачсаңар боло берет дейт чындыгында. Урматтуу мусулмандар, айтайын деген маселе биз бүгүн майдалашып кеттик. Арзыбаган нерсеге, арзыбаган көйгөй маселелер деп ичибизде саткындык көбөйүп кетти. Ислам Каримовдун эң корккон нерсеси, мен корккон эң жекеле мени корккон нерсем саткындык дейт да. Чындыгында келет, ишенчиңе кирет, бир күн саткындык кылып сатып кетет, бардык нерсеңди, сырыңды. Бул эң коркунуч нерселерден бири экен, урматтуу мусулмандар. Ошол эле учурда маалымат тармагы бекем болуш керек. Ар нерсени тарата бербеш керек. Бул колдо жазуучулук ар кимдин колунан келе бербейт. Маалымат тармагында иштегендер ойлонуш керек. Эмнени жазып жатасың, эмнеге таратып жатасың? Болбогон нерселер бүгүн блогерлер өтө көбөйүп кетти, баягыдай жазгандар өтө көбөйүп кетти. Муну мындай кылсаңыз колдойсузбу? Же андай эмес, же бул жак эмес, же андак эмес. Элдин башын мындайча айтканда тентек кылып, же ал жак эмес берген нерсеси, же бул жак эмес. Болбогон нерсе темаларды алып чыгып туруп, адамдарды бекерлүү, убактысыз алып атат. Эң негизги нерсе убакыт, алтын, эң негизги капиталыбыз убакыт, бирок убактыбызды ошолор бекерлүү алып коюп атат. Жамандыкты кеңири таратып, жакшылык дегенде унчукпай калды кээ бир маалымат тармактары. Ошондуктан карашыбыз керек. Анын башында ким турат? Маалымат берип жаткан журналисти ким? Кай жерде окуган? Чындыгы эле журналистпи? Элим жеримдеген журналистпи? Кантип маалымат берип атат? Ошол жагын карашыбыз керек бүгүн биз. Бүгүн доомат койгондор көп. Ар кандай видео аркылуу, аудио аркылуу Кудайым өзү сактасын. Чындыгында урматтуу мусулман бир тууган, эки мусулман бир тууган бири-бириге согуш ачпайт. Мусулманбы, ал тажикпи, кыргызбы, өзбекпи, татарбы, алар бир тууган. Бирок ушул мусулмандардын тынчтыгын көрө албаган, койнунда котур ташы бар мусулман эместер болушу мүмкүн артында.
кантип ушу согуш чыгарсам экен, кантип мусулмандар ушу зыян берсем экен, эмнени ортого коюп шылтоо кылып, чек араны койсомбу, алтынды койсомбу, бийликти койсомбу, эмнени коюп ушу ызы чукуй чыгарсам экен деп коюмдагы котур таш менен кантип ызы чыгарышты билбей турган адамдар бар. Алардын шорпосуна биз кайнап калбашыбыз керек. Биз ойлонуп аракет кылышыбыз керек, урматтуу мусулман бир тууган. Албетте урматтуу мусулман бир тууган, мусулманды өлтүрбөйт. Жөнөкөй адам бир адамды өлтүрүп кеңири рахат алып жүрбөйт. Сен биринчи тишиңди жуу, устаздар айтмакчы, тишиңди жуу, оозуңду жуу, анан келимен айт. Сен мусулманды өлтүрүп алып рахат аласың, келим айтасың сен. Демек, бул жакта башка маселе бар. Байкуш 15 жашар кызда эмне күнөө? Эмне күнөө, урматтуу мусулман бир тууган? Эч нерсе, жашоодон 10 күнү бири да кача элек байкуш кызда эмне күнөө? Ким жооп? Кээ бирөөлөр кыйын болуп алып, ар нерсени айтат. Биринчи айта турган маселе текебир болбогон дейт. Текебир болгон биринчи өзү жеңилет. Мен рингтерди баягыдакай MMA болобу, UFC болобу, булар жаман, арам нерсе, бирок алдагы кээ бир нерселерди айтышым керек. Өзүнчө текебир болуп чыгат дагы, биринчи сөз менен, өзү менен текебирлик кылган, аягында барып жеңилет. Өзүбүз көрүп эле жатабыз. Карышкырдын сүтүн ичкендер апасынын сүтүн ичпегендигин билдирип эле коюп атат. Сен филдин сүтүн ичесиңби, башканын сүтүн ичесиңби, текебир болбогун. Текебир болсоң биринчи жеңилесиң. Ал жактан келип, чегарларыбыздан бул жактан келип, биринчи таш атып, биринчи бизге согуш чыгарып, акыр аягы өздөрү жеңилет. Биздин динибиз тынчтык дин экен, урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн көп айтып калат, кыргыздардын тымактуу эмес. Бир биригип калса кыргыздар эч ким токтото албайт, андай деп. Кыргыздардын тымактуу? Менимче кыргыздарча эч ким тымактуу эмес. Себеби кечеги ызычу эле бизге мисал. Баткендин эли ушунчалык жакшы эл экендигин дүйнө жүзү көрүп жатат. Байкасаңыздар, жада калса лөлүлөр дагы жардам жиберип жатат. Лөлүлөр элестесеңиз, лөлүлөр жардам помощь өтүп жатат. Бул деген адамдардын элдин ушунчалык жакшы экендигинин далили. Алымдардын эң көбү Баткенден чыккан. Устаздарыбыздын көбү Баткенден. 90%. Чубак устаздын дагы баткендикмин деген сөзү бар. Ошондой жерде бир ызычы чыгарып, бул жерде башка максаттар дагы көздөлгөн. Аллахым өзү сактасын. Арам ойлуу адамдардан өзү сактасын. Мусулман бир туугандарым, мекенибизди коргошубуз милдеттүү. Милдеттүү түрдө коргошубуз керек. Аллах бул жерлерди аманатка бизге берди. Ата-бабаларыбыз аманатты сактап бизге өткөзүп берди. Бул аманат жерлерди биз урпактарыбызга өткөзүп беришибиз керек. Кыргыздар биригип, бир бүтүн болуп, ар бир чечкиндүү аракетти чогуу чыгарышыбыз керек. Башаламандыкты көбөйтүп, өз алдынча аракет кылбашыбыз керек. Алыска барам десең, өзүң бар. Бирок түбөлүккө калайын десең, анда жамаат менен бар. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, эки иттин урушканы ээсине маанисиз. Себеби ал ит бирөөсү жаракат алып башка болот, ал шефине бир зыянын тийгизбейт. Ал маанисиз. Эки ит качышабы башка болобу, ал маанисиз. Адамга анын иттин урушканы маанисиз. Айтайын деген маселе, биз дагы бирөөлөрдүн кереги жок, кээ бир нерселерге аралашып, башыбызды оорутуш, бул биз үчүн маанисиз, урматтуу мусулмандар үчүн. Эки иттин урушканы башкага үчүнчү ээсине пайдасы болбогон сыяктуу, бизге дагы пайдасы болбошу мүмкүн толук түрдө. Айтайын деген маселе, Испаниянын Кастила кралы, Кастиланын падышасы, мусулмандардын абалын билиш үчүн Андалусияга өзүнүн ишенген разведчигин, күзөтчүсүн жөнөтөт экен. Ошол учурдагы разведчик күзөтчүсү сууларды кечип, тоолорду кечип, айтор бардыгынан өтүп, баягы мусулмандардын абалын билиш үчүн келет. Келсе,
Ошол мамлекетке жетпеген жерде токойдун ичинде жаш балдар жаатып ойноп жүргөнүн көрөт. Баягы жаш балдардын арасынан бирөөсү ыйлап жатканын көрөт. Келип жаш баланын ыйынын себебин, ыйлаган себебин сурайт. Сураса, баягы жаш жигит: "Мен мусулман адаммын. Азыр аткан огумдун 10-унун бирөөсү тийбей калды" дейт. Бул жакшы го, бир эле тийбей калыптыр десе, ооба жакшы, бирок ошол бир тийбей калган огум башка мусулман эмес кафырда тийбей калат. Ал тийбей калган кафыр эсе бир мусулманга ок атат. Бир бордошум же өзүм өлүп калышым мүмкүн. Ошону ойлоп, кайгырып, ыйлап жатамын дейт. Баягы разведчик, күзөтчү ошол жерден корккондон эле кайтып качып келет өлкөсүнө. Келип падышага болгон нерсени айтат. Падыша ойлонуп туруп, Андалусиянын ушул жаш балдары ушундай болсо, анда эр азаматтары кандай болду экен деп ойлонуп турат. Арадан бир канча жылдар өтүп, мусулмандардын абалы кыйындашып, оорлошуп, суздашып, руханий жактан дининен алыстап кеткенден кийин баягы разведчигин дагы жөнөтөт. Барса, разведчик келип, күзөтчү келип, сарайга жетпеген жерде бир жаш жигиттин дарыянын жээгинде ыйлап отурганын көрөт. Жакындап келип: "О жигит, эмне үчүн ыйлап жатасың?" десе, "Мен бир сулуу кызды сүйүп калдым эле, ал ага жуучу жөнөтсөм, мени кайтарып жибериптир жуучуларымды. Менин байлыгым жок, башкам жок экен" деп ыйлап жатканын көрөт. Ошондо барып, падышага барып сүйүнчүлөп, аларды жөн эле жермен жексен кылып басып алсак болот деп басып алат. Бул азыркы күндө дагы мисал, азыркы күнгө дагы. Айтайын деген маселем сабырдаган биз бүгүн майдалашып кеттик. Өтө майдалашып кеттик. Болгон нерселерге, болгон сүйүүгө, болгон нерселерге алданып калып атабыз. Мусулмандар мурда кандай эле, кандай эрктүү эле. Өлүмгө тике караган, кулагын кесип салса, экинчиси дагы кес, мен шаһит болушум керек деген эч нерседен коркпогон ер азамат, батырлардын балдары эмеспиби биз? Бүгүн өтө майдалашып кеттик. Арзуган кийим, прическа дейби, не дейт, ошолорго маани берип, эр жүрөктүүлүккө. Урматтуу мусулман бир тууган, биз мусулмандарды, жигиттерибизди эр азамат кылып тарбиялашыбыз керек. Чындыгы мусулман кылып тарбиялашыбыз керек. Үлгүнү баа Кореянын артисттери эмес, үлгүнү ошол өзүбүздүн Манас болсун, Чолпонбай Батыр болсун, өзүбүздүн батырларыбыз бар. Ошолорду үлгү кылып көрсөтүшүбүз керек.